Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү күндө баласыздыктан, тукумсуздуктан жабыркаган бир туугандарыбыз аябай көп. Көптөгөн ооруканаларга барып дарыланышат, бирок эч кандай жыйынтыкка жетише албай жатышат. Ушул маселеде көптөгөн суроо талаптар күчөдү. Кандай абалда, канткенде биз балалуу болобуз деген. Ушул суроого жооп беретинде биз Куранда келтирилген Аллах Тааланын бир аятын силерге далил катары айтып берели. Аллах Таала Куранда Нух алейхиссаламдын өзүнүн коомуна айткан сөзүн бизге ушундай кабар берет. Ва култу стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Эй коомум дейт. Жасаган күнөөлөрүңөргө тооба кылып Аллах Тааладан кечирим сурагыла. Роббуңардан кечирим сурап истигфар айткыла. Ошондо Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирет дейт. Эгер силер мына ушул шартты аткарсаңар дейт, ойумдиткум би амуал ва банин. Рызкыңарды көбөйтүп берет жана баласыздарга бала берет деп Нух алейхиссалам өзүнүн коомуна мына ушул сөз айтат. Биз да айта кетмекчибиз. Эгерде баласыздыктан ушунчалык жабыркап кыйналган болсоңуздар, анда истигфарды көбөйтүңүздөр. Бир күндө жок дегенде 100-100дөн ашык истигфар айтыңыздар. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күндө дейт пайгамбар саллаллаху өзү. Бир күндө мен Аллахка 100 жолу истигфар айтып тооба кыламын деген. Истигфарды кантип айтуу керек? Эң эле кыска сөздөр менен. Астагфируллаху ва атубу илейх. Астагфируллаху ва атубу илейх. Мына ушул сөздү эртели кеч кайталоо менен Аллах Тааланын берген уадаларына жетсек болот иншалла. Аллах Таала баарыңыздарды уул кыз перзенттер менен неаматтап өзүнүн жакшылыктарын берген болсун. Ассаламу алейкум.